Эркектин көчөдөгү авторитетин 5 нерсе өлтүрөт экен. Биринчиси өзүнө ишеничи жоктугу. Өзүнө өзү ишенбейт. Бир эле суроо. Сиз өзүңүзгө өзүңүз ишенбесеңиз, сизге ким ишенет? Айтыңызчы. Ким ишенсин сизге? Үй бүлөдөгү аялыңыз, балдарыңыз качан сизге ишенет, качан сизге жөлөнүп таянат, сиз өзүңүзгө ишенсеңиз, өзүңүзгө уверенный турсаңыз, ар дайым 100% кепилдикте турсаңыз. Өзүңө ишен, өзүңдү жоготпо. Вообще жоготпо өзүңдү дейт го. Вообще жоготпо. Урматтуу эркек. Эркек ишенчи менен эркек. Билесизби, аял кишиде ишенч жок. Жада калса айткан сөзүнөн да кайта берет аял киши көбүнчө. А эркек киши ар дайым ләз деп коет, убада деп коет, сөзүндө дагы турат. Ишеничтүү болот. Канчалык ишеничтүү болгон сайын даражасы көтөрүлө берет. Же тескерисинче авторитет түшө берет, качан убадасында сөзүндө турбаса. Ошондуктан өзүңө ишен, ар бир маселеде өзүңө ишен. Ушу ишенч маселесинде көп адам жаңылат. Мисалы үчүн, эки адам согушуп атат. Мен өлүп калганга чейин согушамын деген адам бул утат да сөзсүз түрдө. Анын айырмасы жок. Бирок өлүп калганга чейин, акырына чейин барам деген адам не? Согушта жеңет. Эгерде анын ишенчи болбосочу, ал эч качан өлүмгө тике каралбайт, өлүмдөн коркот. Эгерде Аллах даярдап койгон бейиши бар, Аллахка ишенип, Аллах үчүн күрөшө турган болсо, ал сөзсүз түрдө жеңет. Нени түшүндүргүм келет бул жерден? Аллага ишенген адам өзүгө ишенет. Аллага ишенбеген, таянбаган адам эч качан өзүнө дагы, өзгөлөргө дагы ишене албайт. Аллага ишен, Аллага таян. Ал сени сактайт, ал сени куткарат. Түшүп кеткен кудуктан чыгарат. Батып кеткен саздан чыгарат. Аллага таян. Урматтуу эркек. Авторитетиң түшпөсүн десең, өзүңө ишенет экенсиң. Экинчиси, чечкинсиз болбо. Чечкинсиз эркектер өтө көп атат. Бүгүн бизнесте көп эркектер менен таанып башка болуп иштешип каласың. Чечкинсиз да, баягы катындан бетер да. Бир темаларда аял менен кеңешет. Аялга чалып токтоп сурап алайын, башак болайын. Чечкинсиз. Эркек киши чечкиндүү болуш керек да. 18 жаштан өткөнсүң, сен колуңда паспортуң бар, сен эркексиң. Ата-энеңе таянба, жакыныңа, бир тууганың, аялыңа таянбай. Сени лох карап калышат бардыгы. Эгерде сен чечкиндүү болбосоң, ар бир темада ар ким менен кеңеше бербе. Башың иштет, келлеңди иштет. Чечкиндүү бол экен, урматтуу эркек. Чечкинсиз эч кимге жакпайт. Ар бир нерсени 7 өлчөп бир кес дейт го. А биздеги кээ бир эркектер 70 ойлоп жүрө берет, бирок кеспейт да баары. 7 ойлобойт, 70 ойлойт, 700 ойлойт, бирок кеспей жүрө берет. Бул бизнесте дагы бардык нерседе уткурасың, чечкинсиз болбосуң, чечкиндүү болбосоң. Жыпырык болбо. Жыпырык болуу сени авторитетиңди түшүрөт, көчөдө аберсиз кылат, Клоун болбо. Юмор, туура бар, күлкү тамаша бар, бирок сен клоун болуп калба да. Досторуң менен турасың, башка жерде турасың, сени клоун катары көрүп калбасын. Буга боло берет деп калбасын сага. Адам орда көрбөй калат. Эгерде сен болбогон себепсиз нерселерге күлүрө берсең же күлө берсең, эркектин сүрү унчукпосунда турат. Сабырында турат. Унчукпа. Керектүү нерседе чекит коюп баса турган эркектерден бол. Сүрдүү кара, өзүңдүн сүрүң болсун. Сүрүң болуш үчүн жыпырык болбошуң керек. Ар жерде күлө берсең, өзүңдүн авторитетиң өзүң төгөсүн. Эркек киши сабырдуу, сүрдүү, токтоо, өчөр болот да. Ар нерсеге күлө берсе, аны ким урмат сый кылсын? Гыйбатчы болбо, урматтуу эркек. Эркектикти сактап калуунун бир жападан жалгыз жолу өзүңдүн чөйрөңдө башкаларды сүйлөтпө. Өзүң дагы сүйлөбө. Эки дос сүйлөшүп турасыңар, мына паланча мындай деп бирөө баштап калдыбы сөздү. Токто де. Ал жок. Ал келсин, ал тууралуу сүйлөшөбүз. Же бетине барып айт. Мен алмам сүйлөбө деп токтотуп койсоң, бул мына жерге өтө каттуу жетет да ал адамды. Бул башканы тосуп атабы, эртең мени дагы тосот. Же тескерисинче, сага бирөө жаман нерсени жамандап келди, бирөөнү жамандап келди. Ал жерден кетсең, сен темага айланасың да, сен тууралуу жаман сөздөрдү айтышты баштайт. Ошондой экен, достукту, көчөдөгү авторитетиңди, намысыңды сактап калыштын жолу
өзгөлөрдү алдыда башкалар тууралуу сүйлөтпө дагы, сүйлөбө дагы.